Ассаламу алейкум, амансыздарбы урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Биздин YouTube каналда кыргыз спортундагы кыргыз жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта силерге 15 август күнү Москва шаарында өтө турган ACA уюмунун кезектеги турниринин алкагында кыргызстандык Алтынбек Мамашев менен анын эски ата-андашы тажикстандык Фариддин Одиловдун беттеши тууралуу айтып өтөбүз. Бул тууралуу алдыда кененирээк биздин каналда калып туруңуздар. Барына чексиз. Барына чексиз. Фариддин Одилов жана Алтынбек Мамашев өзүнүн карьерасынын башталышында тагыраагы мындан 10 жыл илгери Кыргызстанда ошол мезгилде Орто Азиядагы эң алдыңкы промотордук компаниялардын бири ВЭФ уюмунда кезгелип, анда калыстардын чечими менен беттеш тең чыгуу болуп аяктаган. Жана ал беттеште чемпиондук титул коюлуп, ал чемпиондук курду Алтынбек Мамашев коргоп калган. Андан кийин тажикстандык тарап бир топ жолу реванш өткөрүүгө өздөрүнүн сунуштарын киргизген. Бирок Одилов менен Мамашевдин беттеши 10 жылдан кийин гана орун алат. Бул эки мушкер үстүдө айтып өткөндөй 15 август күнү Москва шаарында болуп өтө турган ACA 206 турниринин башкы беттештеринин бири болот. Тек гана Кыргызстан жана Тажикстанда эмес, жалпы КМШ күйөрмандары күтүп жаткан беттеш деп айтсак дагы жаңылган болбойбуз. Кыргызстандык мушкерге келе турган болсок, Алтынбек Мамашев карьерасында 26 беттеш өткөрүп, анда 20 жолу жеңишке жетсе 5 ирет жеңилген. Акыркы 3 беттешинде ACA уюмунда катарынан жеңишке жетип келе жатат. 2023 жылы алган жаракатынан кийин октагонго болгону 3 жылдан кийин тактап айтсак 2026 жылы гана кайтып келди. Жана күтүлбөгөн жагдайда эки күчтүү делинген Крис Хойнекат жана Иван Богдановдарды өтө мыкты деңгээлде нокаутка учуратып, чоң тынуубудан соң мыкты калыпта кайтып келгендигин көрсөттү. Жана Фариддин Одилов менен өзүнүн салмак чембирдигин өзгөртүп 84 кг салмак бөлүгүндө беттеш өткөрөт. Ал эми Фариддин Одилов өзүнүн карьерасында Алтынбек Мамашевтай эле 26 беттеш өткөргөн жана 20 жолу жеңишке жеткен. Бул жаатта эки мушкердин көрсөткүчтөрү дээрлик окшошуп кетет. Ал эми ACA уюмуна келгенден бери Одилов 8 беттеш өткөрсө, анда 6 жолу жеңишке жетсе 2 рет жеңилген. Акыркы беттешинде Казакстандын мыкты денилген мушкерлеринин бири Даурен Эрмековду калыстардын бир тараптуу чечими менен утуп алган. Эми келиңиздер, бул эки мушкердин кимиси фаворит жана кимдин жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү чоң, ошону дагы байкап көрөлү. Көпчүлүк көрөрмандар бул беттеште тажикстандык мушкер жеңишке жетет деген сөздөрүн айтышууда. Себеби Фариддин Одилов буга чейин 84 кг салмак бөлүгүндө көп беттештерди өткөрүп жүргөн. Ал эми Алтынбек Мамашев бул салмакка жаңыдан гана көтөрүлүүдө. Бирок Алтынбек Мамашев үстүдө айткандай өтө мыкты деңгээлде кайтып келгендигин эске ала турган болсок, менин жеке пикиримде эки мушкерде тең жеңишке жетүүгө бирдей мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул беттешти биз чыдамсыздык менен күтөбүз жана кыргызстандык мушкер жеңишке жетип, жалпы көрөрмандарды кубантат деген ишеним чоң. Ал эми беттешти сиздер түз эфирде ACA'дин расмий сайтынан көрө аласыздар. Эгерде кимде ким ал жака кирүү мүмкүнчүлүгү болбой жаткан болсо, анда биздин Ала Тоо спорт телеграм каналыбызга беттешке түз ссылкаларды таштайбыз. Ошол жактан тапсаңыздар болот. Достор, кайрадан чоң жеңиштерден кезишкенче дейли, сак болуңуздар.